Ош мамлекеттик университети, Ыйман гимназиясы, жаңы тарых предмети, 8 класс, даярдаган мугалим Маматалиева Жумагүл. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен 1640-1660 жылдардагы Англиядагы буржуазиялык революция жөнүндө өтөбүз. Бүгүнкү сабакта буржуазиялык революциянын себептери жана анын жүрүшү жөнүндө маалымат алабыз. Буржуазиялык революциянын жыйынтыктарын анализдейбиз, жаңы терминдер менен иштейбиз. Алгач Англиянын 17-кылымдын башындагы экономикалык жана социалдык абалына токтолсок, Англия 17-кылымда экономикалык мүнөзү боюнча агрардык өлкө болгон. Калкынын басымдуу бөлүгү айыл кыштактарда жашап, айыл чарбасы менен оокат кылышкан. Англияда мурдагыдай эле феодалдык мамилелер үстөмдүк кылган. Бүткүл жер королдун менчиги болуп эсептелген. Дворяндар королдун жерин кармап туруучулар болуп эсептелишкен. Дыйкандар дворяндарга таандык жерлерде жашашкандыгы үчүн аларга туруктуу акча оброгун төлөп турушкан. Фригольдерлер, эркин жер кармоочулар да жер үчүн салык төлөшкөн. Феодалдык мамилелердин үстөмдүк кылганына карабай, Англияда капиталисттик мамилелерге мүнөздүү белгилер байкала баштаган. Алсак, тоо-кен, ноду тармагындагы мануфактуралар көбөйө баштаган. Ал эми бул көрүнүш сооданын өнүгүшүн шарттаган. Өлкөдө ички соода байланышы күчөп, ички рыноктун калыптанышы тездеген. Ички рыноктун калыптанышы Англиянын чет өлкөлөр менен соода байланышын күчөтүп, Англия даяр товарларды тышка чыгарып турган. Өзгөчө 1600-жылы түзүлгөн Ост-Индия, 1606-жылы түзүлгөн Лондон компаниялары монополиялык роль ойногон. 200 000 калкы бар Лондон шаары чоң соода борборуна айланган. Демек, 17-кылымда Англия экономикалык мүнөзү боюнча агрардык өлкө болгон, коомдук мамилелерде феодалдык мамилелер үстөмдүк кылган. Өнөр жайда мануфактура пайда болгон, соода тармагында тышкы чет өлкөлөр менен соода байланышы күчөп, Ост-Индия жана Лондон компаниялары негизги ролду ойногон. Айыл чарба тармагында жалдама эмгек пайда болгон. Жалдама эмгекти пайдаланган ири жана орто жер ээлери жаңы дворяндар деп аталган. 1640-жылы башталган буржуазиялык революциянын себептери. Биринчи, Карл Бирдин чексиз монархиянын бекемдөөсү. 1625-жылы Англиялык такка келген Карл Бир өлкөдөгү реформалардын зарылдыгын түшүнбөй, монархиялык чексиз бийликти бекемдөө аракеттерин жүргүзгөн. Экинчи, королдун католик дининдеги принцессага, француз принцессасына үйлөнүшү өлкөдөгү диний карама-каршылыктардын пайда болушуна алып келген. Жогорудагы эки себеп саясий жана диний коомдук карама-каршылыктардын күчөшүнө алып келди. 1640-жылы Карл Бирдин парламентти таркатуусу революциянын келип чыгышына түрткү болду. Революциянын жүрүшү. Революциянын кыймылдаткыч күчү. Революциянын кыймылдаткыч күчү дыйкандар, шаардык кедейлер, буржуазиялашкан дворяндар болгон. Талаптары мыйзамсыз салыктарды жоюу, королдун салыктарды киргизүүсүнө чекит коюу, королдун парламентти таркатуу укугунан ажыратуу болгон. Карл Бир жогорудагы талаптарды аргасыздан кабыл алды. Натыйжада 1625-жылдан 1640-жылга чейинки чексиз монархиялык бийликке чек коюлду. 1640-жылы шайланган революциялык маанайдагы парламент 1653-жылга чейин жашап, узак парламент деген ат менен тарыхта калды. Жогорудагы талаптарды кабыл алып жана аткарып гана тим болбостон, Карл Бир өзүнүн түндүккө барып, 1642-жылы өзүнүн тарапташтарын топтоп, армия топтоп, парламентке каршы согуш жарыялады. Натыйжада 1642-жылы жарандык согуш башталды. Жарандык согушта Оливер Кромвель баш болгон парламенттин жактоочулары, ишкерлер, соодагерлер, фермерлер, жаңы дворяндар, кол өнөрчүлөр, жалданып иштегендер Карл Бир баш болгон эске түзүлүштү жактоочуларга, ири жер ээлери, чиркөө жана ак сөөктөргө каршы күрөшүштү.
Жарандык согуш 1642-1646 жылдары болуп, айыгышкан күрөш менен өттү. Жарандык согуш алгач Карл Бирдин армиясынын жеңиши менен коштолду. Себеби парламенттик армия согуш иштерине машыккан эмес эле. Бирок жаңы үлгүдөгү армиянын түзүлүшү менен окуянын өнүгүшү парламенттин тарабына ой баштаган. 1645-жылы Нейсбинин алдындагы салгылашта парламент жеңишке жетишкен. Карл бир бийлигин кайрадан калыбына келтирүү максатында 1647-жылы Шотландия менен келишим түзгөн. Бирок бул келишим да өзүнүн жемишин берген эмес. 1648-жылы Шотландиялык армия Англиянын аймагына кирген, бирок жеңилүүгө дуушар болгон. Карл бир колго түшкөн жана түрмөгө камалган. Парламенттик армия жеңишке ээ болгон соң, аны куралсыздандыруу маселеси парламентте көтөрүлгөн. Бирок бул маселе аткарылган эмес. Себеби полковник Прайд баш болгон чакан отряд Орто Заар депутаттарын парламентке киргизбей коюшкан. Башкача айтканда, ушул маселени көтөрүп чыккан депутаттардын парламентке кирүүсүнө тоскоолдук жаратышкан. Жана натыйжада парламентте королго каршы болгон депутаттар басымдуу болуп калган. Анын натыйжасында 1649-жылы Карл Бирдин башын алуу өкүмү чыгарылган жана Карл Бирдин башы алынган. Парламентте королго каршы депутаттардын басымдуу болуп калуусун шарттаган Прайд баш болгон окуя Прайдтык тазалоо деген ат менен тарыхта калган. Революциянын жыйынтыктары. Революция буржуазиянын жеңиши менен аяктады. Жер дворяндардын менчиги болуп калды. Парламентте эски системага каршылар басымдуулук кылып калган. Карл Бирдин өлүм жазасы кабыл алынган. 1649-жылы королдун башы алынган, өлкөдө монархия кулатылып, республика жарыяланган. Революциядан кийин дыйкандардын милдеткерлиги сакталып калгандыгына байланыштуу дворяндар элдин колдоосунан ажырап калган. Башкача айтканда, элдин койгон талаптарынын бирөөсү аткарылбай калган. Ал эми парламенттик армия жаңы жерлерди ээлөө үчүн пайдалана башталган. Оливер Кромвель баш болгон парламенттик армия 1649-жылы Ирландияны, 1652-жылы Шотландияны басып алган. Жогорудагы окуялар республиканын бекемделишине, парламенттик бийликтин бекемделишине тоскоолдуктарды жараткан. Ал эми өлкөдө дыйкандардын жана эски түзүлүштү жактоочулардын козголоңдору башталган. Өлкөдө бытыранды болуп жаткандыгына байланыштуу дворяндар бийликти Оливер Кромвельге өткөрүп берүүнү чечишкен. Натыйжада 1653-жылы өлкө башына лорд-протектор болуп Оливер Кромвель дайындалган. Оливер Кромвель революциянын көрүндүктүү ишмери, жаңы үлгүдөгү армиянын түзүүчүсү. Ошол эле учурда 1653-жылы лорд-протектор болуп дайындалган. Оливер Кромвельдин жеке инсандык сапаттарына токтолсок, ал эрктүү, чечен, максатына умтулган уюштуруучу болгон. 1653-жылы лорд-протектор болуп дайындалгандан кийин ал тилекке каршы 1658-жылы каза болгон. Анын ордуна уулу Ричард келген. Ричард 1659-жылы бийликтен өз каалоосу менен баш тарткан. Дал ушул окуя эски түзүлүштү жактоочулардын чырагына май тамызган. Алар Карл Бирдин уулу Карл экини бийликке алып келген. Карл эки өзүнүн башында берген убадаларынан баш тартып, чексиз монархиялык бийликти калыбына келтирүү аракеттерин баштаган. Дал ушул окуя кайрадан төңкөрүш болуусуна себеп болгон жана бийликке Стюарттардын тууганы Вильгельм Аранский келген. 1689-жылы Вильгельм Аранскийдин бийликке келүү жараяны даңктуу революция деген ат менен тарыхта калды. Англиядагы буржуазиялык революция төмөндөгүдөй ийгиликтерди жаратты. Биринчи, чексиз монархия жоюлду.
Экинчи, жер королдун менчиги эмес, дворяндар менен буржуазиянын менчиги болду. Дыйкандардын көз карандылыгы жоюлду. Англиядагы буржуазиялык революция жеңгендигине карабастан, коомдо эски түзүлүштүн калдыктары калып калган. Алар монархия, мамлекеттик чиркөө, мураска калуучу лорддор палатасы, катмарлык айырмачылыктар жана дворяндык жер өлө. Жыйынтыктап айтканда, Англиядагы буржуазиялык революция өзгөчө тарыхый мааниге ээ. Биринчиден, алгачкы жолу монархиялык бийликке чечкиндүү сокку урулган революция. Экинчиден, феодалдык абсолюттук түзүлүш жеңилди. Үчүнчүдөн, парламент бийликтин башкаруу органына айланды. Башкача айтканда, мурда король гана башкарса, эми бийлик парламенттин колуна өттү. Англиядагы буржуазиялык революция мындан ары боло турган өнөр жай революциясына жол ачты. Бул революция Англиянын гана эмес, дүйнөдөгү тарыхка дагы өзгөчө из калтырган революция болуп эсептелет. Терминдер менен иштөө бөлүмү. Чексиз монархия — бул королдун чексиз бийлиги. Экинчи, жарандык согуш — коомдук келишпестикти согуш жолу менен чечүү. Диктатура — мамлекеттик бийликтин бардыгы бир багытты карманган бир инсанга же партияга берилиши. Мануфактура — жалдама жумушчуларга жана эмгекти бөлүштүрүүгө негизделген өндүрүш. Контрреволюция — революциядан мурунку тартипти кайтарып келүү максатында эски түзүлүштүн жактоочуларынын аракеттери. Монополия — базардагы товардын баасын жана көлөмүн көзөмөлгө алган мекеме. Тапшырма балдар. Төмөндөгү суроолорго жооп бересиңер. Биринчи суроо: Англиядагы буржуазиялык революциянын талаптары толук аткарылдыбы? Экинчи суроо: революция жеңишке жеткенден кийин дыйкандардын кайрадан козголоң чыгаруусун кандай түшүндүрүүгө болот? Үчүнчү: китептеги темадан жогорудагы келтирилген терминдер катышкан сүйлөмдөрдү тапкыла жана маанисин чечмелегиле. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта калгыла.